Улуу таланын гастрономиясын бүт дүйнө тааныды. Буга Казакстандын улуттук тамак ашын сунуштаган ресторандардын биринин 50 Best Discovery эл аралык тизмесине кириши далил. Рейтинг 1000ден ашык беделдүү ашпозчулардын, рестораторлордун жана көз карандысыз сынчы серепчилердин сунуштарынын негизинде түзүлгөн. Бул казак элинин улуттук тамак ашы чет элдик саякатчылардын жүрөгүнөн түнөк тапканынын белгиси. Тал адамдары менен түпкү маданият айкалышкан ресторан чет өлкөдөн келген коноктордун сүйүктүү жайына айланган. Ал тургай пандемияга чейин алардын өлүшү 80% жеткен. Учурда ошол жаңы тенденция кайра жанданууда дейт башкы ашпозчу Артем Канцев. Толугу менен улуттук стилде жасалган имаратта салттуу меню дасторконго заманбап стилде берилет. Они могут у нас попробовать и классические блюда казахской кухни. Коноктор ышталган эт, куурдак, боорсок сыяктуу салттуу тамактар менен бирге улуттук ашкананын жакшыртылган заманбап түрлөрүнүн да даамын татып көрүшөт. Мисалы, трюфель менен беш бармак жасайбыз. Жылкы эти менен трюфелдин айкалышы өзгөчө даам берет. Казактар сыйлуу конокко баш же баштын жарымын тартат. Биз мээнин кара икра менен шайкештигин таптык. Ошондой эле боорсок менен балыр же быштак менен да айкалыштырабыз. Бул өнөрдүн ичинде даам татууга боло турган искусствонун өзгөчө түрү деп эсептейм. Это также подчеркивает роль гастрономии в продвижении туризма. Бул дагы туризмди өнүктүрүүдө гастрономиянын өзгөчө ролунун далили. Ресторан дүйнөлүк деңгээлде таанылганда, ал даамдуу тамактарды жей турган гана жай болбостон, дүйнөнүн бардык бурчунан келген туристтерди тартуучу күчкө да ээ болот. Башкача айтканда, магнитке айланат. Муну менен катар гастрономиялык туризм жергиликтүү өндүрүшчүлөр менен кол өнөрчүлөрдү да колдоп өнүктүрүүгө мүмкүндүк берет. Эң негизгиси маданий жана ашпозчулук мурастарды сактоого шарт түзөт. Наследие.